Assalamu алейкум мекендештер. Биздин жердешибизге азыр жардам керек болуп атыптыр. Азыр ушу 24 больницада турабыз, Савеловский жакта. Комага түшүп калып, Кыргызстанга транспортировка кылыш керек экен да. Транспортировка кылыш үчүн көп суммада каражат керек экен. Ошон үчүн карапайым элге кайрылалы деп чыктык. Мына бизде биякта апасы турат. Бул эжекеси. Сиз Ушул сиңдимдин кызы 2 ай мурун ушу больницага поступать этип комада болуп калды да. Азыр бизге акча каражаттан кыргыз эли менен суранат элем, ушу жардам берип, азыр мен жаңы эле кирип өзүм аябай жаман состоянияда турам. Айран кыргыз эли бизге жардам берип, ушул кызыбызды Кыргызстанга жеткирип жакшы айыгып кеткенге жардам берип койгоңузду суранабыз. Болмосо этип аябай жаман болду. туугандар, көптү көрсө көл болот дейт. Эми сиз үчүн, биз үчүн бир 100 сом бул көп деле акча эмес. Ошон үчүн келгиле баарыбыз биргеликте ушу карындашыбызга жардам берип коелу. Алла ыраазычылыгы үчүн соопчулук ишине дагы. Бүт реквизиттердин баарын видеонун алдында калтырабыз. Аттарын болсо Тиньковдуку ким деп чыгат эже? Тиньков Бакыт деп чыгат. Кыргызстан менен котором дегендерге Кыргызстанда М-банк бар. М-банк ким деп чыгат? М-банк Наргиза деп чыгат. Келгиле туугандар, четте карап турбай, баарыбыз биргеликте өзүбүздүн салымыбызды кошуп, жардамыбызды аябайлы. Баарыңыздарга рахмат. Мекендештер, бир жакадан баш, бир жерге 1000 жерден кол чабып, ушул 50 сом болсо дагы, 100 сом болсо дагы чогултуп берели. Анткени өтө чоң көп суммада акча керек болот, примерно бир 5 миллиондой. 5 миллионду бул адамдар таба алышпайт. Иши 2 айдан бери комада, билесиздер, комадан чыга элек да. Анан бияктан дагы кичине больницалардан отказ болот да. Ошон үчүн Кыргызстанга жиберип атабыз да. Ошон үчүн мекендештер, бийликте бололу, чогуу жардам берели. Негизи садаканын канча көп берсек, ошончо өзүбүздү кырсыктан саталат да. Ошон үчүн мына азыр телефонубузду ачып акча отуролу, баштайлы. Бийликте